Азыр 2 saat мурунку болуп өткөн Абу Дабидеги UFC 260 турнирди менимче баарыңар көрдүңөр. Ал жерде ар бир россиялык мушкерлерге Хабиб өзү барып дем күч берип жатты. Менимче бул салгылашуулар өтө кызыктуу болуп өттү. Бул UFC 267 турнирде россиялык мушкерлер 95% UFC'ни жарып кирди десе да туура болот. Ислам Махачев биринчи раундда Хукерди жеңип, жана Хаспик Ислам Махачевди колдоп 267 турнирге ал жака барган эле. Ал эми Абдуразик Хукерди колдоп барып, ошол жерде майда болгон жаш кичкентайлар тополон көтөрүп уруш чыгарды. Бул видеосу тез арада адамдардын маанайын жана жүзүн бурду. Менимче бул UFC 267 турнир титул алты ремен алмай күн болду окшойт менимче. Себеби Ян Блахович да Тейшерага экинчи раундда аяктап титулун Тейшерага алдырып койду. Жана Кори Сентхеген дагы россиялык мушкер Петр Янга ременин тартырып койду. Албетте эми Петр Янда Стерлинг менен сөзсүз кайрадан реванш өтүүсү аныкталат. Чемпиондук куруу үчүн албетте. Ал эми Хамзат Чимаевге сөз жок болду. Ал пресс-конференцияларда айткан эле. UFC тарыхына калам. Мен ар дайымкыдай раунд аяктабастан жеңип чыгам албетте деди эле. Сөзүнө туруп натыйжада биринчи раундда Ли Сизянлинди моюндан бууп салып жеңип салды. Жакын арада Хамзатты Усман же болбосо казакстандык Шавкан Рахманов менен салгылашуусу күтөбүз. Ал эми бардыгынан жаманы болсо 267 турнирде эки кытайлык мушкерлер экөө тең жеңилүү узасын тартканы алар үчүн жаман натыйжа болду. Булардан башка Зубайра Тухуков, Магомед Анкалаев жана Волковдор эң сонун натыйжаларды көрсөтүштү. Бүгүнкү UFC 267 турнир эң сонун болду. Кимге жакса видеого класс басып, каналга катталыңыз. Сиздер менен Асанбеков ТВ каналы.